Бул китеп буюрса жакында китеп алдым, магазиндерде сатылмай болду. Көп сиздерге айтып калдым, исламдагы ишкердик и суткордук маселелери. Кантип рызкыбызды адал кылабыз, кантип суткордук аралашып калбайбыз. Канткенде аласа бересебиз, карызыбыз, бүт кылып аткан ишмердүүлүгүбүздү туура, так ислам шарияттарына жараша кылабыз десек, бул китепти ар бир бизнесмен болуш шарт эмес. Эмне акча менен аласа бересе кылып атабыз, бул адамдар окуша аябай пайдасы тиет. Кени азыр пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай ушундай заман келип калды. Таап аткан акчабызды адал арамына карабай койдук. Ушундай заман келди, суткордук жебеген адам калбай атат да. Же болбосо хотя бы чаңы тийип атат да. Бир нерселерден билбестен адашып, суткордукка, арамга аралашып калбаш үчүн мына китепти окуп коюштар керек. Мен көптөн бери айтып жүрөм, эми мурда бүт мындай магазиндерде сатылчу эмес. Азыр буюрса эми китеп ал Бишкектеги, Ошто, Жалал Абадта, Таласта эски бук хаус бар го, ошонун азыр китеп ал деп койгон дүкөндөрдө сатылат. 750 сомдон чыгыптыр. Анан эң сонун жаңылык 16-июнь күнү, бир жумадан кийин ошол Бишкектеги Киевский 65-теги адресинде саат 17:00 ошол автор менен жолугушуу болот. Келип, алып, кол койдуруп алып, же баягы оптум алып башка жерлерде сатам дегендер болсо деле барыңыздарды күтөбүз. Силер менен Фазенда бул китеп дүйнө ахиретибизге эң пайдалуу китептерден болот. Аман болуңуздар.